8 жарандын өлүмү менен коштолгон автокырсыктын себептери такталып жатат. Ал эми ооруканада жаткан 8 жарандын абалы оор деп бааланууда. Алардын арасында кош бойлуу 2 аял жана 2 жаш балдар болгон. Учурда жандандыруу бөлүмүндөгү бир нече жаран эсине келгендиги маалым болду. Ал эми кырсыктын себептери учурда иликтенип жатат. Темага кабарчыбыз кенен токтолот. Өмүр менен алышып жаткан бул жарандар Ош облусунун Бишкек-Ош автожолунда болгон автокырсыктан жабыркагандар. Учурда 8 жаран жандандыруу бөлүмүндө жашоо үчүн күрөшүп жатышат. Алардын абалы азырынча оор деп бааланууда. Реанимацияда жаткан баардык акыбалы оор деп эсептелет bizde. Реанимация оор бөлүм болуп эсептелет. Жашоо бул жердечи. Ошолордун арасынан эң оору ушул Асылбек уулу Ислам 96-жылы көтөрүлгөн бала. Мадынын теки айынан келген. Кече ошо массовый ДТП катарында келгенде эле акыбалы оор мээсинен жаракат алып келген. Перелом открытый основание. Перелом открытый черепно-мозговая травма. Перелом основания черепа депчи. Тяжелый ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга и перелом бедренной кости справа. Шундай перелом нижней челюсти в двух местах. Нижний жагы эки жерден сынып кеткен. Ошол азыр сразу эле биринчи врачебный эмелерди көрсөттүк. Путно-скелетный вытяжение койдук. Эмелер челюстно-лицевой бригада, общий хирургический бригада 3-4 бригада келип иштеп, нижний челюстүн тигип беришти. Эми планда дагы бүгүн состояниясы кыйла түзүк. Автокырсыкка кабылган 17 жаран ооруканага жеткирилгендиги маалым болду. Кырсыкка кабылгандардын көпчүлүгү оор абалда болгон. Мындан улам бир нече топ дарыгерлер аларды кабыл алып, дароо операция жасалгандыгын билдиришти. Арасында кош бойлуу 2 аял болгон. Тилекке каршы бир келиндин курсагындагы наристеси чарчап калгандыгына байланыштуу операция жолу менен алынып салынган. Ал эми экинчи кош бойлуу келин каза тапкан. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, это беременность 34 неделя. Анда сразу операция кылышып, баласы ичиндеги бала өлүп калганына байланыштуу операция кылышып, гинекологдор, гинекологический бригада, нейрохирургический бригада и реанимационный бригада алышып, баласын өлүп калган баласын алып коюшту. Азыр состояниясы жакшы, эсине келди. Көрсөк болот. Состояние клинической смерти деп коет да. Состояние клинической смерти келишти эле, жарым саат 40-60 мүнөттөн кийин өлүп калды. Кырсыкка кабылгандардын ичинде 2 жаш бала да бар. Алар учурда Ош облустук балдар ооруканасына жаткырылганы маалым болду. Алардын абалы азырынча канааттандырарлык деп билдиришти дарыгерлер. Ал эми жаңыдан эсине келип жаткан жарандардан окуя боюнча сурап көрүүгө аракеттендик. Может, посидение алык да. Анан мен артында эле өзү. Артынын оң жагында отурдум эле. Анан тушуну билбей калдым, кийин тарак дегенден кийин билбей калдым. Ошону эч нерсе билбейм. Ошону менен ошентип билбейм да, ошентип эле келип атканын билем, кийин тарак деди. Ошон үчүн жок болуп кетти. Каргашал окуя менен коштолгон жол кырсыгы кечээ 16 ноябрда 11:30 чамасында Бишкек-Ош эл аралык маанидеги автожолунун 661-чакырымы Мады айыл аймагында орун алган. Анда КамАЗ, Mercedes-Benz, Sprinter жана Daewoo Nexia автоунаалары кагышкан. Кырсык болгон окуяга жарандарды алып жүргөн Mercedes-Benz Sprinter автоунасынын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыккандыгы себеп болгон деп айтылды. Өзгөн шаарынан Ош шаарына багыт алып келе жаткан Mercedes-Benz Sprinter ел ташыган автоуна жүргүнчүлөр ташып бара жаткан, Ош шаарынан Өзгөн шаарына бара жаткан Mercedes-Benz 814 жүк ташуучу автоуна бет маңдай кагышкан. Ал эми жүк ташуучу автоунанын артынан бара жаткан Nexia үлгүсүндөгү жеңил автоуна барып, дагы 3-чү жолу ошо жүк ташуучу автоунанын артынан калып койдуруп кеткен. Эми алдын ала маалыматтарга караганда ошол Ош шаарына бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter ел ташыган автоунаанын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыгып,
ошол жолуна кырсыгын жасаган. Автокырсыктан каза болгон жарандар Кара Суу, Алай, Ноокат районунун тургундары экендиги аныкталган. Учурда тактоо иштери уланып жатат. Ал эми кырсык болгон аймакта буга чейин да каргашалуу окуялар болуп келген. Тийиштүү кызматкерлердин берген маалыматына караганда, ушул жылдын август айында кырсык болгон аймакка жол белгилерин орнотуу тапшырмалары берилген. Бул эл аралык маанидеги автожол 634 чакырымынан 660 чакырымына чейин 956 жол төйлөө ишканасына карайт экен. Бул боюнча биздин кызматкерлер ушул жылдын 30 августунда ошол 634 чакырымынан 660 чакырымына чейин ушул жанагы жолдорго жол белгилерин орнотуу боюнча, жол чиймелерин чийүү боюнча атай предписание көрсөтмөлөр берген. Кечээ 16 ноябрь Бишкек-Ош эл аралык маанидеги автожолунун 661 чакырымында 8 адамдын өмүрүн алган автокырсык орун алган. Кырсыктын себептери учурда тийиштүү адистер тарабынан иликтенип жатат. Ал эми жеринде тийиштүү адистер 17 жаранды ооруканага жеткиришкени маалым болду. Ал эми былтыркы жылдарга салыштырмалуу быйыл автокырсык 32% өскөндүгү айтылууда. Мындан улам жол кыймылын көзөмөлдөө адистери жолго чыккан авто айдоочуларга жол эрежесине так болууга чакырышууда. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош облусу. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда, кечээден бери Кыргызстанда инфекциядан 2 адам каза болду. Экөө тең вакцина албагандар. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2712 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 77 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Ош шаары менен Нарын облусуна ооруну жуктуруп алгандар катталган жок. Бишкек шаарында 27, Чүй облусунда 23, Ош облусунда 7, Талас облусунда 2, Ысык көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 6, Баткен облусунда 4 учур катталды. Өлкөдө коронавирус жуккандардын расмий катталган саны эми 182.605 адамга жетти. Учурда ооруканада 521 бейтап жатат. Дагы 734 адам үйдөн дарыланууда. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги 16-18 жаштагы өспүрүмдөрдү кош бойлуу жана бала эмизген аялдарды коронавируска каршы эмдөө жөнүндө чечим кабыл алды. Министрлик мындай чараны көбүрөөк адамды эмдөөдөн өткөрүү максаты менен түшүндүрдү. Өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын калктын 46%, экинчи дозасын 37% алды. Ушул күндөрү жашы 18ден өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca жана Казвак препараттары акысыз сайлууда. Саламаттык сактоо министрлиги Спутник V вакцинасы түгөнгөнү билдирген. 12 ноябрда Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник Light вакцинасынын 200 000 дозасы алынып келген. Бордагы каржы полициясына жетекчинин орун басары болуп турганда пара алган деп айыпталып жаткан Эбил Жамгырчиевдин сотунда жарыш сөз жыйынтыкталып, анын акыркы сөзү калды. Прокуратура Жамгырчиевди 15 жылга эркинен ажыратып, 250 000 сом айып болуу салууну суранган. Кийинки сот отуруму 19 ноябрга белгиленди. 2020 жылдын 20 октябрында ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эбил Жамгырчиев жаза кодексинин пара алуу деген беренесинин негизинде кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Мурдараак анын аты Финполдун Чүй облусундагы башкармалыгында Кытайдан 2018 жылы ташылып келе жаткан контрабандалык өрдөк этине байланыштуу козголгон кылмыш иши жана $50 000 пара боюнча окуяда аталган. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу округдардан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин биринин ишенимдүү адамы добуш сатып алууга чектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Ал шайлоочуларга акча таратып жаткан учурда колго түшкөн. Атайын кызмат бул иш кылмыш жаза кодексинин 192 беренесинин 2 бөлүгүндө каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганын билдирди. Талапкердин жакын тууганы болгон жаран Бишкек шаарынын райондук жана үй комитеттеринин айрым төрагаларын мыйзамсыз үгүт иштерине жүргүзүүгө, шайлоочуларды акча берип сатып алууга көндүргөнү аныкталды. УКМКнын билдирүүсүнө караганда, ал жарандын добуш сатып алуусуна байланыштуу төгүндөлгүс фактылар табылган. Ошондой эле өзүн жана унаасын тинтүүдө шайлоочулардын дареги көрсөтүлгөн тизме менен ири суммадагы акча табылган. Кармалган жаран атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.